Мейсинен кеткиз манасы, мен дагы кыргыз баласы. Сезимден кеткиз манасы, сен дагы кыргыз баласы. Дагы ушул урааным манас, улутум кыргыз деп туу көтөрүп, бүгүнкү биздин таймашка келип отурган дагы бир топ менен тааныша алсак, саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы? Деги эле кайсыл жерден келдиңиздер? Бүгүнкү таймашка даярдыктар кандай? Ойлоруңуз кандай? Биз Ош облусунун Өзгөн районунан келдик. Бул жерге мурунку таймашыбызда онлайн таймашка чыкканбыз, ошондо ийгиликтерге жетишкенбиз. Ал эми бул улуттук телерадио корпорациясына келип тартылуубуз биринчи жолу. Биз бул жерге келгенибизге абдан сүйүнүп отурабыз. Окуучуларым дагы абдан кубанычта. Топ башчысы менен жана топтун мүчөлөрү жана топтун урааны менен таанышып алсак. Мен Сыржоотонун топ башчысы Арапбаева Калдаркан жана топ мүчөлөрү Тургунбаев Бекбол, Шергазы кызы Асель. биздин уран максатты бийик коелу, жебеде өткүр бололу. Атабыз Манас колдосун, жашасын бабам жомогу. Баракелде ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү таймаштын дагы бир катышуучулары менен таанышып алсак, алгач суроо эжеке сизге. Бүгүнкү таймашка сезимдер кандай? Толкунданып жатасыздарбы? Деги эле республикалык таймашка чыктыңыздар беле? саламатсыздарбы? Бүгүн биз Нарын областынан келдик. Республикалык турга жолдомо алдык, бирок буга чейин катышып көргөн эмеспиз. Аябай толкунданып турабыз. Кыздарым дагы көп эмгекти талап кылып, көптөгөн нерселерди башынан өткөрүп, анан ушул даражага келип катышууга бел байлап келдик. Буюрса, ийгиликтер жылмаят деген ойдобуз. Айтканыңыз келсин эжеке. Ийгилик каалайбыз анда. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жергеңиздерге байгелүү орундар менен жеттиңиздер деген үзгү ой тилек менен сиздерди биздин студияга узатабыз. Бүгүнкү таймаштын дагы бир катышуучулары менен таанышып алсак, саламатсыздарбы эжеке? Алгач суроом сиздерге, республикалык баскычка канча убакыт даярдандыңыздар? Деги эле даярдык кандай түрдө өттү? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушу Манастандын алгачкы туру эң биринчи жобо чыкканда эле даярданып баштаганбыз. Районго даярдадык. Андан кийин райондо биринчиликти алгандан кийин областка даярдадым. Областтан биринчи местага жеткенден кийин ушу республикага даярдап келдим. Ошол канча буйрук чыккан күндөн бери даярданып эле келатабыз. Чоң рахмат эжеке. Анда эмесе ийгилик каалайбыз. Байге менен кайтыңыздар. Сиздерди ушул үзгү ой тилек менен сиздерди биздин студияга узатабыз. Менин элим сенин жериң дегендер, менин жерим сенин элиң дебеңдер. Кылым баскан кыргыз деген эл үчүн Кыргызстан бул түйбекем кенен жер. Жети тубан жергебизден эң мыкты деп тандалып алынган, облустун намысын белине байлап келген эң мыкты оюнчулардын таймашын көрсөтүүчү, Керней Сурнай тарттырып, кереметин арттырып, Манастан интеллектуалдык теле таймашы өзүнүн 12-нчи айлампасынын республикалык таймашын баштады. Эсенсиздер улуу журт. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарык жөнүндөгү жана ошондой эле Манас үчилтиги нар тараптан изилдөө жана жайылтуу багытында чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулайт. Анда эмесе бүгүн эң мыкты деп табылып, бүтүндөй облустун намысын белине байлап келген азаматтарды тааныштырууга уруксат этиңиздер. Табына келген ат чуркайт, тай бурул кембе кашкадан деп акындары дагандай, бүгүн бирин-бири көргөндө оозу-мурду кыбырап, кайсы чечен, кайсы нечен экендигин нагыз көй кашкалар баамдап турган учур. Чыны менен республикалык таймашыбыздын талаптары дагы оор, ага дайыл катарында калыстар курамы дагы кайсыл топко канча упай берерин дагы аң-таң болуп турган кезде. Дегенибиз бүтүндөй эл намысын артынып келген эл азаматтардын жоопкерчилиги, бүтүндөй элдин жана экрандын, ошону менен бирге Манастын ар сөзүнүн түбүнө түнөп жүргөн окумуштуулар менен манасчылардын жана жазуучулардын сынына коюлуп аткан учуру. Анда эмесе жакшы тилек жарым ырыс менен келген топторду тааныштырып алсам, булардын алгачкысы Ордолуу Ош облусунун Өзгөн районунан келген Сыржебе тобу, даярдаган мугалими Апилова Назир эжебиз. Сыржебе тобунун атаандашы аскасы асман тиреген Теңир тоолуу Нарын облусунун Нарын районунан келген Нуска тобу, даярдаган мугалими Байгабыл кызы Алымбүбү эжебиз. Сыржебе жана Нуска тобунун атаандашы Нарын облусунун Жумгал районунан келген Аян тобу, даярдаган мугалими Сыдыгалиева Салкын эже.
Аян, Нуска жана Сыржебе топторунун таймашына асар эсеп сала турган даражалуу калыстар курамын тааныштырсам, калыстар тобунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Айкөл Манас коомдук фондунун негиздөөчүсү жана төрагасы, легендарлуу парламенттин депутаты, белгилүү жазуучу жана драматург, коомдук жана мамлекеттик ишмер Бактыбек Максутов агабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун алдындагы Манас, фольклор жана акындар чыгармачылыгы бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору, белгилүү окумуштуу эжебиз Мээрим Көлбаева. Калыстар тобунун мүчөсү, таймашыбыздын кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Гиннестин рекордсмени, белгилүү манасчы жана акын агабыз Рыспай Исаков. Калыстар тобу сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн эми талаптардын оор экендигин дагы бир эске салуу менен ар бир сөздүн түбүнө түнөп, эл намысына жарап келген эл уулдары менен кыздарынын ар биринин билимин, салмагын карап бериш дагы оңой олтоң иш эмес. Анда эмесе топ даярдап келген Сыржебе, Аян жана Нуска тобунун устаттары, кадырлуу мугалимдер, биздин өнөктөштөрүбүз, учурдан пайдаланып республикабыздын бардык мектептериндеги биздин өнөктөштөрүбүз болгон Кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалимдери сиздерге баш ийип таазим этүү менен терең ыраазычылык билдиребиз. Дегенибиз Манастан интеллектуалдык телетаймашы 12 жылдан бери сиздер менен бирге өз сапарын карытып келе жатат. Ал эми бүгүн биздин куттуу студиябызга келген облустун намысын байлап келген мугалимдер бар болуңуздар, орун алып таймашыбызды чогуу көрөлү. Сиздер даярдап келген топ сиздерди сүйүнтүп, байге менен куржун толтура үйүңүздөргө кайтыңыздар. Орун алып бериңиздер. Түрк дүйнөсүнүн орто ойчулдары жана даанышмандары бири канчалар өткөн, алардын бири кадимки жазы суусунун боюнда жашап өткөн Ахмет Яссауи. Так ошол Ахмет Яссауи өз чыгармачылыгында мындайча бир эки сабы бар. Малым дебегин, малың тоонун чымчыгы, үйүм дебегин, үйүң токой чырпыгы дейт. Мындай даанышман ойлор жазы жээгинде кандайча жаралган, кадимки Кара Баатыр, Жаныбек Казы сыяктуу алыптардын сөөгү жаткан өзгөндүн архитектуралык мунаралар эле өзү канчалык байыркы караханиттер доорунан бүгүнкү күнгө чейин эгемендүү Кыргызстандын зор тарыхый байлыгы катарында жашап келе жатат. Бул дагы болсо байыркы Ала тоонун койнунда өнүккөн цивилизациялар жана маданияттар болгондугунан кабар берет. Анда эмесе таймашыбыздын эң алгачкы бөлүмү болгон ураан чакыруу бөлүмү менен кезекте саламдашуу иретинде өзгөн жергесинен келген Сыржебе тобу сиздерге узатабыз. Арбаңыздар канатын куштай керген эл, кармашам деген душмандын катыгын колго берген эл. Айкөл бабам Манастын баянын угууга мында келген эл. Улуу баян, улуу Манас мурасым, Кыргыз үчүн чолпон болуп жанасың, нарк насилиң үрп адатын үйрөтүп, асылдыкка түрттүң кыргыз баласын. Тарткандан жазбас пуйдалбас, болот окту Сыржебе, 7 кабат калканды да тешип өткөн Сыржебе. Жебеде өткөр бололу деп атыбыз болду Сыржебе. Көздөгөн жерге түзөтсек деп атыбыз койдук Сыржебе. Жебеде ылдам ой тапсак деп ырымдап койдук Сыржебе. Биздин уран максаты бийик коелу, жебеде өткөр бололу. Атабыз Манас колдосун, жашасын бабам жомогу. Мен топ башчы Арапбаева Калдаркан, жан топ мүчөлөрү Тургунбаев Бекбол, Шергазы кыз Айсел. Жазы жээгинен келген Сыржебе тобуна ийгиликтерди каалап ыраазычылык билдиребиз. Дагы кезектелерин тааныдашы болгон абасы кымыз жыттанган, ай менен күндөн кут тамган Нарын облусунун Нарын районунан келген Нуска тобу кезек сиздерде. Узун сөздүн кыскасы, таамай айткан нускасы, кайталангыс нукура, улуу эпос нускасы, нарын жерин жердеген, дауыстарды бербеген, нуска деген ат менен таанышабыз сиз менен. Акылмандын ар сөзү кыска болот турбайбы? Эң мыктысы тандалып, нуска болот турбайбы? Өрнөк болуп элиме, үлгү болот турбайбы? Казык кылып, кароосун, калкым деп Манас күйүккөн, көнкү журт бөлүнбөсүн деп көз салып турган бийиктен. Бириндеп кетпей кыргыз эл бир түнүккө бириккен. Кыр тышынан кыргыздын кыздарда өсүп бер жеткен, элерден калбай таймашып, элдигин элге көрсөткөн керемет таймаш куралы кем калбай кыздар эркектен. Жашоонун толук маңызы бүт бойдон түгөл Манаста. Үч эл тектин барагын өңүлүү бөлүм карашса, биздин уран өзөгүбүз Манаста, өрнөгүбүз Манаста. Нуска тобунун топ башчысы мен Мукенова Адина, топ мүчөлөрү Эдилбекова Татына, Мукенова Жаркынай. Нуска тобуна дагы ийгиликтерди каалап ыраазычылык билдиребиз. Кезек атаандашы болгон Айтылуу Мидиндин Олуя Куйручуктун элинен келген Көкөмерен жээгинде өскөн
Биздин аян тобу сиздерде. Айтылуу нарын жерден биз, саяк деген элден биз, жаңбай болот атабыз, ийгилик салам айтабыз. Арыбаңыз салам деп, жалпыңызга салам кеп. Чындык үчүн ар күндө жаратканга таян деп. Жакшылык болсун жушаны, койгонбуз атты аян деп. Туулган жерим көз мочоктой тумарым, көзгө сүйкүм шыңгыр добуш булагым. Аян тобу алдыңарда турабыз, айдай сулуу кыздарыбыз жумгалдың. Айкөлдүктү Манастан жолуктурам, уккан сайын Манасты толуп турам, нукуралык улуулукту камтып турган мен Манасты аламга окшоштурам. Эзелтеден көп элди бийлеп келген, касташканын камырдай ийилеп келген, аты жокко ат, тону жокко тон берип марттык кылып, Айкөлдүгү Манастын бийик белем. Карт тарыхты кут кылып сактап келген, улуу элди журт кылып бактап келген, намыс үчүн найзадай атырылып, биз жашайбыз дилинде Манас менен. Биздин уран, Манас, Теңир уулу, Манас, Көл нуру, Манас, Кыргыз руху, жаша Манас, бар бол Кыргыз, улутум Кыргыз, ураным Манас, Манас, Манас. Топ башчысы мен Жанарбек кызы Назик, топ мүчөлөрү Аян, Нуска жана Сыржебе топторуна ийгиликтерди каалап ыраазычылык билдиребиз дагы ушуну менен биз саламдашуу бөлүмүн уран чакырууну жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канчадан упай топтоду, жалпыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Улуу Манасты окуп олтурган кезде бир нече сөз айкаштарын жана көнөргөн сөздөрдү кезиктирүүгө болот. Алардын ичинен бүгүнкү күнгө аба менен суудай керек болуп турган, айрыкча улуттук нарк жөнүндө бүгүн кыргыздын кайсы гана коктусу, колоту болбосун бардыгыбыз нарк жана идеология деген кептерге сугарылып аткан кезибиз. Каарынын сөзүн капка сал дейт элибиз. Бул жаштарга айтылган сөзбү же каарлардын өздөрүнө таандык сөзбү? Бул боюнча ар ким өз акыл чөйчөгүнө жараша кеп козгоп келет. Чыны менен каарынын сөзүн капка сал Манастан тапкан жыйынтыгыбыз боюнча аксакалдардын өзүнө айтылган кеп экен. Дегенибиз сен каарыдың, капка салып алар, жаштар илип кетер, омоктубой, керектүү кеп козго деген улуу сабак жаткандыгын табууга болот. Буга далил катарында кадимки Бакай атабызга Манастабыз өмүрдөн өтөөрүндө жыйын көрсөң барбай жүр, жыйынга көзүң салбай жүр деген саптардагы кадимки Бакайдын Бакай экендигин айгинелеп турат. Ал эми каарыны каарыдай сыйлап алуу, аны кастарлап алуу бүгүнкү күндөгү жаштардын жана журт жакшылардын иши экендигин дагы эске салгыбыз келет. Анда эмесе бүгүн кандай сабактар жана эчендеген нарктарга атылгандыгын чогуу көрөбүз. Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас үчилтигиндеги алгачкы суроо биздин Сыржебе тобу сиздерге. Манас эпосунда фонтан кездешеби? Кездешсе кандай аталат? Манас эпосунда фонтан кездешет. Бул 40 кыргызды Алтайга айдап барганда, ошол жолдо Акталага келгенде, ошол жерде Актала адыр-бүдүр белекен, абдан сонун жер экен. Ортосунда оргуп чыккан булак суусу бар. Жыландары аркандай, ээн тала сонун жер экен деп айтып өтөт. Ортосунда оргуп чыккан булак суусу бар дегенде фонтан экенин билсек болот. Демек аталышы? Оргуган булак. Жооптуур азаматсыздар, окуя боюнча дагы биз күткөн жоопту дагы бере алышты Сыржебе тобу. Кийинки суроо: киши кийик болобу? Манас эпосунда киши кийик кездешет. Ырсаптарына токтолуп кетсек, киши кийик, төө кийик адырында мунусу элкин жаткан жер экен. Мунун аягын Алтай дээр экен деп эпосто баяндап кеткен жайы бар. Ооба, киши кийик кездешет. Ал бул 40 кыргыз журт Алтайга айдалып келе жатканда, бул Акталага өргүп алганда киши кийик, төө кийик кездешкен жайы бар. Жооптуур азаматсыздар, кийинки суроо аян тобу сиздерге. Манас эпосунда Гиннестин рекордтор китеби сыяктуу китеп кездешеби? Манас эпосунда Гиннес китеби сыяктуу китеп болгон. Ага биз Кытайлардын Эсен хандын даңзасын алсак болот. Ага Жакып Алтайга көчүп келгенден кийин алтын казышып, ошол жака Бай Жакып деп жазылганын билсек болот. Дагы кандай китептердин аталыштары бар? Или бичик. Жооптуур азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан Сыржебе тобу сиздерге. Алмамбет Бейжиңге канча жыл кам болгон?
Алмамбет Бейжиңге 21 жылкан болгом деп айтып өткөн жайы бар. Бул ошол Бейжиңге чалгын чалып баратканда Талчокуда Манас менен сүйлөшкөн баягында. Баракелде. Жооп туура кийинки суроо кайрадан нуска тобу сиздерге. Сый көрсөткөнгө конок жетпей калган учурда маселени кыргыздар кантип чечишкен? Сый көрсөткөнгө конок жетпей калган учурда кыргыздар маселени мындайча чечишкен. Бөлүнгөн коноктордон дагы анын үстүнөн салык салып бөлүп келишкен. Эпосто мисалга алсак, Манаста чоң казатка аттанаарда колунун бардыгын 80 күн баягы коноктойт. Ошондо ырчуу менен байчурого конок жетпей калат. Ошондо өкмөт бакай аябыз бөлүнгөн коноктордон ар бирине 100дөн конок салык салып, ал ырчуу менен байчурого бөлүп берген жайы бар. Жооп туура, азаматсыздар, керемет жооп болду. Кийинки суроо аян тобу сиздерге. Алмамбет Бейжиңге чалгын чалаарда эмне үчүн карт күрөңдү сурайт? Карт күрөңдү алгандыгынын себеби карт күрөң аябаганда күчтүү болгон, аны окторду жүктөөгө коштоо үчүн сураган жайы бар. Кыйла алыстап кетти. Буга дагы калыстар өз баасын берет деген жакшы тилекте кийинки суроону Сыржебей тобу сиздерге узатабыз. Негизинен карт күрөң адамдан эстүү жаныбар болгондугун, Кытайга жылкы тийгени барганда жылкынын башын баштап келерлигин Алмамбет атабыз буга чейин эле биле жүргөн эмеспи? Сыржебей, сиздерге карата суроо. Семетей эмне себептен душмандын жеринде жүрсө дагы жоодон кенебей, ок өтпөс тонун чечип, жай баракат эс алат? Себеби дегенде, Семетей алар артыбыздан жоо келбейт деп, өзүн эр жүрөктүгүн көргөзүп, кийип жүргөн ок өтпөс тонун дагы чечип, өзүнүн тонун жаздыктанып жатып алган жайы бар. Себеби ал артыбыздан душман келбейт, биз кыйла алыстап кеттик деген ойдо болот. Бирок келсе дагы баары бир күн өлөбүз. Өлүмдөн корккон эместигин билсек болот. Жылкыны тийип качканда Коңурга келаткан окуяда айтылат. Азаматсыздар, Сыржебей окуя боюнча кенен маалыматы бар бир канча жоопторду берди. Ал эми Семетей атабыздын кенебестигинен, кадимки өзүнө эрдик жөнүндө ойлонуп алгандыгынан кабар алсак болот. Калыстар өз баасын берет деген ойдобуз. Кийинки суроо нуска тобу сиздерге. Коңурбай Семетейди көргөндөн кийин турмуштук кандай сабак алат? Коңурбайдын турмуштук сабагы бул биринчиден аталык мээрими ойгонгон. Бул Семетей жылкыны тийип качкандан кийин Коңурбай Семетейди атуусу окуясында айтылып кеткен жайы бар. Ата уулум кантейин ушу Шайголдогон Шерекен атасы Манастан артыла туулган эр экен деп, баягы аны сынап жактырып, мен ушу Кытайга чеп болдум деп жүрсөм, мен чеп болбогон экен, мен ушуга чейин ушундай балам, мен ушу балам жок экен, ушу турган Семетей Манастын эмес менин уулум болсочу деп аталык мээрими ойгонгон. Баракелде, жооп туура, артымда туяк жок экен деп кадимки Коңурбайдагы мөгдөп тургандыгын көрүүгө болот. Кийинки суроо сиздерге аян тобу. Көкчөнүн тулпары кантип каканда калып кеткен? Ал деген көкчөнүн тулпары чоң казатта калып кеткенинин себеби бул чоң казатта ошо көкчө өлгөндөн кийин анын тулпарын Коңурбайды калып калгандыгы, Олжоодо калып калгандыгы жөнүндө айтылат. Жооп туура, азаматсыздар. Кыяс эмне себептен кыл күрөңдү урушат? Себеби дегенде ал кыл күрөңдү минип, айчүрөктүн артынан жылкыларына барганда, ошол жерден урушта кыл күрөң чуркай коет. Анткени кыл күрөң Манастын жылкыларынын бири болот. Ал айчүрөктөр менен кошо Олжого келген мал болот. Анын Семетей менен Сейтек менен Күлчөронун жытын сезет кадимкидейчи. Анан өзүнүн эсин билип, ошол жерде чуркай койгон жайы бар. Анан кыяз урушат. Неме анткени тооторуну, кыл күрөңдү керек болсо Толтой агасынын карашына да сойгон ат болот. Анан таптап ушундай минем деген аты ошол жерде чуркай койгондо кыяз сөккөн жайы бар. Баракелде,
Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, кызмат кылуу берилүү иретинде адамга адамдын гана кыянатчылык эмес, жылкылар дагы кыянатчылык кылбагандыгын көрүүгө болот. Ушунун далили катарына бири-бирине болгон камкордук экендигин, кыргыздын кыргыз кылып сактап келе жаткандыгы, чөптү кордосоң көзгө зыян дегендей малды дагы кордобой асырап келгендигин кадимки кыл күрөңдүн образы айтып турат. Кийинки суроо нуска тобу сиздерге. Ай чүрөк эмне себептен тоо тоорунун күчүн колдонуп, минип жүрбөй курмандыкка чалат? Мунун себеби бул деген баягы кыяз кыл-күрөң кастык кылып жерге кулап түшкөндө Сейтек барат. Ошондо Сейтек барып Күлчөрөгө мен өлтүрөйүн дегенде Күлчөр айтып кеткен жайы бар. Балам, бул акыры заман келгенде бул өкөлүп кетти дебесин, сен бар дегенде кыяз ушул балам мага тоо тоорунун чылбырын алып кел, ат чылбырын алайын, кулжуңдаган кол менен анан кармаш салайын дегенде, муну уккан Ай чүрөк эгерде бул тоо тооруна минсе, бул баягы күчтөнүп бизди чаап алат, бизди өлтүрөт деген мааниде тоо тооруну Манастын арбагына багыштап чалган. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан аян тобу сиздерге. Кыргызга кыргын кылгандардын ичинде жалпы 7 журту бар болгондуктан, аларды да тукум курутурайын деген Сейтекке Күлчөрө эмне себептен улам каршы болот? Анткени себеби деген ошо Сейтек айтат Күлчөрөгө, мен 7 журтунда кырам, анткени алар бизге душмандык кылышкан дегенде Күлчөрө Сейтекти тыят. Себеби ошо эгерде сен деген 7 журтуң кырып салсаң, анда сени колдой турган жер калабы, эл калабы деген ой болот да, Күлчөрө да сен 7 журтуң кырба деп айтат. Жооп туура, азаматсыздар. Барча журтта не жазык, эртеңге шылдың кылбайбы деп кадимки кеңешин берет, азаматсыздар. Кийинки суроолор тест иретинде болот. Урматтуу Сыржебе тобу, сиздердин назарыңыздарды экранга бурабыз. Суроо тест түрүндө. Шууту эмне себептен Манаска түз келип кошулбайт? А варианты түз эле таап келет, Б варианты тил билбегендиктен, В варианты издеп жүрүп таппагандыктан. Жооп. В варианты. В варианты туура жооп, издеп жүрүп таппагандыктан. Туура жообун экрандан көрөбүз. Издеп жүрүп таппагандыктан. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки тесттик суроо нуска тобу сиздерге. Орустун каны Керке эмне себептен ак келтени уурдап кетет? А варианты Манастан өч алуу үчүн, Б варианты өзгөчөлүгүнө кызыккан, В варианты Керке кан ак келтени уурдабайт. Б варианты. Б варианты өзгөчөлүгүнө кызыккан. Туура жоопту экрандан көрөбүз. Тилекке каршы жооп туура эмес. Керке кан ак келтени уурдабайт. Биздин нуска тобунун жообу туура эмес. Аян тобуна карата суроо. Кыргыздар чабылганда бирөө кетти тереңге деген саптары эмнени түшүндүрөт? А варианты кыргыздын буту баспаган өтө алыс жерди түшүндүрөт. Б варианты деңиз деңгээлинен төмөн аймакка кетти дегенде. В варианты Кытай калмактары калың орго салды дегенде. Жооп? В варианты. Кайсы? В. Биздин аян тобунун жообу В варианты. Туура жоопту экрандан көрөбүз. Туура жооп Б варианты. Тилекке каршы аян тобунун дагы жообу туура эмес. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз 3 илтик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Жалпыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Эпостун ичиндеги көнөргөн сөздөрдү бүгүн турмушуна канчалык деңгээлде колдонууда, аларды канчалык деңгээлде өздөштүрдү? Чогуу байкайбыз. Куржундун бир көзүнө көнөргөн сөздөр жана бир көзүнө макал лакаптар катылган. Ар бир топто мүчө келип алыңыздар. Көнөргөн сөз бизге кайнар деген келген. Чечмелеп кете турган болсок, кайнар деген бул оргуп чыккан булак, же болбосо булактын башаты болуп түшүндүрөт. Эпостон мисал келтирсек, кайнар булак дээр экен деп айтылат. Бул Бакай атабыз жолдо келатканда кайнар булакты көргөндүгү тууралуу айтылган жай бар. Макал? Ал эми макал лакаптардан бизге биримдик деген улуу күч, бет алып келбейт, бүлдүргүч деген макал лакап келген.
Бул жерде адамдар арасындагы ынтымактык, тоо арасындагы уюшумдуулук, бири-бирин уккандык жана ошондой болгон нерселер болгон учурда гана эч кандай душман, кастык, жаман иштер болбойт, эч ким бүлдүрө албайт деген сөз айткысы келген. Эпостон мисал кылып, Көкөтөйдүн ашындагы бусурман журттарынын манасы чакырып кылган биримдиги жана ошондой биримдиктин негизинде Кытайлар аларды өлтүрө албай калгандыгы. Алардын өзүн сактаган мисал келтирип өтсөм болот. Рахмат. Нуска тобу сиздердин жооп. Нуска тобуна көнөргөн сөздөрдөн жадал деген сөз келди. Муну чечмелей кетсем, эрегиш, өкүнүч, көктүк дегенди билдирет. Бул баягы канчоро Семетей кайып болуп кеткенде, камчыга ченеп бөлүп, байлыкка тунуп калган мезгилинде күлчөрө эл болуп кечирим сурап барса, жадалын салып канчоро качырып кирди чорону деп айтылып кеткен жайы бар. Ал эми макалдардан отко салса гүл болбойт, ол жого түшсө күң болбойт. Бул макалды чечмелей кетсек, акылдуу, чебер, башына канчалык кыйын күн түшүп турса дагы, ошол иштин көзүн таба билген дегенди маани түшүндүрөт. Эпостон мисал алсак, биз бул Каникейни эсте алсак болот. Манас атабыздын көз өткөнгө 40 күн боло элегинде ордо таланат. Бакайабыз Каникей небестен Семетейден кабар алуу үчүн келип, ордо таланганын, таласты ошол Манас атабыздын орду бош калган көрөт дагы, өзүн өзү канжар менен өлтүрө турган болгондо, ошол Каникей, менин ушу Каникей балам 6 айчылык кекерди азыр ойлоп билүүчү оң ининде баламдын жылаңач бала бар эле. Отко салса гүл болбойт, ол жого түшсө күң болбос жан эле деп Бакай абабыздын сөзүнөн кезиштире алабыз. Экинчи мисалыбыз болсо, бул баягы кыяз менен канчоро Семетей атабызга болгон чапкынында айтылып кеткен жай бар. Айчүрөк толжолуп кеткенде, ушул турган айчүрөк отко түшсө күл болбос, ол жого түшсө күң болбос деп дагы сүрөттөлүп кеткен жай бар. Эпостон биз ушул 2 айымды мисал келтирдик. Рахмат. Аян тобу сиздердин жооп. Кымкап деген сөз берилген. Бул сөздү чечмелей кете турган болсок, бул сөз деген алтын менен күмүштөн жасалган, зым кошулуп токулган кымбат кездеме дегенди түшүндүрөт. Ал эми макал лакаптардан адам аласы ичинде, мал аласы сыртында. Бул макал лакапты чечмелей турган болсок, адамдын арам ойлуулугу, ач көздүгү, көрө албастыгы бул адамдын ичинде гана болот, аны сыртынан байкай албайбыз. Ал эми малдын жакшы жаманы сыртынан гана билинет. Буга эпостон мисал ала турган болсок, кыргылчалды алсак болот. Анткени бул кыргылчал деген арам ойлуу бузукка адам болгон, 2 адамды уруштуруп жүргөн, ошол себептен оны биз кыргылчалды алабыз. Таймашыбыздын кезектеги бөлүмү тагыраагы эң кызыктуу бүйүр кызыткан Таймаш бул сырттандарды сынайбызга келди. 20 гана көз ирмемдин ичинде 10 суроо узатуу менин шартым. Ал эми оюнчудан, сырттаныбыздан ооба же жок деген гана жооптор талап кылынат. Бүтүндөй облустагы сырттандардын эң мыктысы деп табылып келген сырттан республикалык таймашыбызда өзүнүн канчалык кашкөй экендигин көрсөтөт, чогуу байкайлы. Бүтүндөй ордолуу оштун намысына келген сыр жебенин сырттаны кезек сизде. Урматтуу сыр жебе тобунун сырттаны сизге гана алгачкы суроо. Демдин баардыгын бир жерге жыябыз. Ооба, жок деген гана жооптор кабыл алынат. Даярсызбы? Даярмын. Биринчи суроо. Түлкү мурут адамбы? Жок. Түлкү мурут чөптүн түрүбү? Ооба. Чыңыроон куштун түрүбү? Жок. Чыңыроон музыкалык аспаппы? Ооба. Шуйкучу, шууту тууганбы? Жок. Кыяз карагул тууганбы? Жок. Манаста өлүк сактоочу жай барбы? Ооба. Түктамандын уулу агышпы? Жок. Чандаяктын баласы Түктаманбы? Жок. Байкоңур 6 жашында камбылобу? Жок. Сыр жебе тобунун сырттаны өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп берилген убакыттын ичинен 10 суроону кабыл алууга жетишип, анын ичинен экөөсүнө гана жазатайып ката жооп берүү менен жогорку деген 8 пайда топтой алды. Ийгиликтерди каалайбыз, азаматсыз. Урматтуу карындашым, даярсызбы? Ооба. Алтын саамай, күмүш, көкүл, жалаң кыздардан куралган Нуска тобунун сырттанын алгачкы сурообуз. Байкоңур 13 жашында камбылобу? Жок. Кыяздын уулу ордуна камбылобу? Жок. Кыяздын эркек баласы барбы? Жок. Байкоңур 6 жашында атасынан айрылабы? Ооба. Байкоңур 5 жашында жетим калабы? Жок. Куралы кушпу? Ооба. Шууту ашпозчубу? Жок. Тайбурул сайкалдын тулпары беле? Ооба. Чоң ките 49 жашында өлөбү? Ооба. Байкоңур 49 жашында кайтыш болобу? Жок.
Кадырман теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин суроолордун ичинде бул логикалыктагы бир канча суроолор бар. Атайын куралы деп кулаалыга үндөш суроону катканыбызды оюнчубуз учурунан пайдаланып эмоция калтырды, кулаалы деп угуп, ооба деп жооп берди. Жыйынтыгында берилген убакыт ичинен 10 суроону кабыл алды. Анын ичинен 3-өсүнө ката жооп берип, жыйынтыгында жогорку деген 7 пайда топтоду. Азаматсыз. Кезектеги сырттаныбыз Аян тобунун сырттаны. Биринчи суроо сизге карындашым. Чоң китенин карамары барбы? Жок. Толтой чың кожо тууганбы? Жок. Кыяс Толтой акыреттик досторбу? Жок. Куралынын кызматы кабар жеткирүүбү? Ооба. Куралы тулпарбы? Жок. Кылыч тумшук пил китеникиби? Ооба. Кылыч тумшук пил Сейтекке айтылабы? Ооба. Кыяздын кызы Каракөзбү? Жок. Тайбурулдун бир тууганы барбы? Жок. Шыпшайдар Эркин бергенчиби? Жок. Аян тобунун сырттаны дагы өзүнө берилген убакыттын ичинен 10 суроону кабыл алууга жетишти. Анын ичинен 3-өсүнө ката жооп берип, жыйынтыгында 7 пайда топтой алды. Нуска тобуна берилген куралы Аян тобунда дагы кездешти. Биздин оюнчулар так ушул куралы менен кулаалыны эчен ирет адаштырууда. Азаматсыз ийгилик каалайбыз. Таймашыбыздын соңку жыйынтыктоочу бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек келди. Биздин суроо төмөндөгүчө. Алоокенин качып кетишин билген Бакай алдын тосуу үчүн 12 чорону кайсыл жерге жиберет? Биздин оюбузча бул Бейжиңге бара турган жолуна жиберген. Анда эмесе жообуна көңүл бурсак, Бакай токтоп туруп, Зор Бакай акыл ыйырмеп ойлонуп, дыңша тала боюна 12 чоро жиберди дейт. Тилекке каршы жооп жок болгондугуна байланыштуу биз упай бере албайбыз. Нуска тобу Аян тобуна карата сурооңуздар. Биздин Нуска тобунан Аян тобуна бере турган сурообуз эпоста Желмогузул Сарыбайдын канчатасы айтылат. Аларды санап бериңиздер. Жана ошондой эле аларды Манастын кайсы чоң аталары жок кылган? Биздин оюбузча Желмогуздун 7 атасы болгон жана анын аталарын бай кырган деп ойлойбуз. Тилекке каршы жооп туура эмес. Бул эпоста 668-бетте Сейтек эпосунда айтылып кеткен жайы бар. Жел жетпес көрөгөш, жел жетпес соргок Желмогуз. Ал эми буну болсо Манас атабыздын 7 атасы өлтүргөндүгү айтылат. Ошол себептен Сарыбай бул Манастын тукумуна каршы чыккан. Ким өлтүргөндүгүн айтып кетсем, жел жетпести Огой, ал эми көрөгөштү Каракан, жел жетпести Балакан, соргокту Жакып, Желмогузду Манас өлтүргөн. Упай бере албайбыз. Рахмат. Аян тобу Сыржебе тобуна суроо узатыңыздар. Ажгуу жана Жаа Жожо кимдер жана кайсыл окуяда айтылып кетет? Биздин оюбузча бул Семете эпосунда айтылат, бирок окуясын тилекке каршы таба алган жокпуз. Так жооп. Так жооп. Ажгуу менен Жаа Жожо бул Кытайлардын дөөлөрү болгон. Алар деген Кутуй менен Кытайлардын болгон экинчи согушунда айтылып кетет Манас бөлүмүндө. Упай бере албайбыз. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер Манастан интеллектуалдык теле таймашынын 12-нчи айланпасынын республикалык баскычынын алгачкы таймашын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин таймашыбызга келген топтор Ордолуу Ош жергесинин Өзгөн районунан келген Сыржебе тобу, ал эми Нарын облусунун Нарын районунан келген Нуска жана Нарындын Жумгал районунан келген Аян топтору таймаш курушту. Бүгүнкү таймашыбыз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндөгү жана Манас 3 илтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтуу багытында чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Таймашыбыздын негизги өнөктөштөрү болгон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бүгүнкү таймашыбыз канчалык деңгээлде болду? Кайсыл тайпа канча упай топтоду? Жалпы жыйынтыкты угуу үчүн кеп кезеге Калыстар тобу сиздерде. Сыржебе, Нуска жана Аян топтору бизге оюн көрсөтүп атат. Көрсөткөн оюнуңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламдашууңар жакшы, 3 илтикте кызык суроолорго кызык жоопторду берип атасыңар. Бул финалдык мелдеш болгондуктан суроолор жөнүндө, суроолорду түзгөндөргө биринчи ыраазычылык айтат элем. Себеби бүгүнкү заманга ылайык, доорубузга ылайык нерселер түзүлүп атат. Болгондо дагы бүгүнкү коомчулук сабак алып алсын деген суроолор түзүлүп атат да.
Гиннес боюнча айттык, аны кайталоонун кажети жок. Кытайда илгертен бери эле ушундай мыктыларды каттаган өзүнчө китеп болгондугун, сырын ката турган өзүнчө китеп болгондугун бардыгын айтып келатат да. Андан сырткары Алмамбет Бейжиңге чалгынчаларда эмне үчүн карт күрөңдү сурайт деген суроого менимче аян тобуна келген болчу бул суроо. Ушул суроонун эң негизги нерсесин айтпай кеттиңер да. Жооп алыстап кетти такыр, жооп болбой калды. Себеби эмнеде? Карт күрөң күчтүү болгондугунан албайт ал жерге. Карт күрөң эмне үчүн карт күрөңдү алат? Карт күрөң азар түмөн жылкынын алдына түшүп баштаган деп атпайбы? Алар жылкы тиет. Ошол жылкы башаламан ар кай жакка кетип калбас үчүн ошол жылкыны баштап кайра ала тоого жетелеп келе турган мүнөзү болгон. Мына ошон үчүн гана эң негизги милдети ошол жылкыны баштаган карт күрөң. Ошон үчүн ал жылкынын өзгөчөлүгүн баалап Алмамбет алып кетип атат. Коңурбай Семетейди көргөндөн кийин турмуштук сабак алат деген суроого ортоңку тайпа, нуска тайпасы жооп бербедиңерби? Жанагы аталык мээрими ойгонуп кетет деп. Ушул жерде тактап кое турган нерсе бар да. Себеби ата боло элек ал өзү. Ал кечилдин гана, манах азыркы тил менен айтканда. Анан турмуштан сабак ала турган чоң нерселер бар, биз сабак ала турган нерселер. Биринчиси бул белги кылып атат. Коңурбай ошондой кечилдердин каны Коңурбай биринчи ага чейинки окуя бар. Айчүрөктү көргөндө аял затында болгон ышкысы козголду дейт. Ага чейин ойлонбогон. Ал эми Семетейди көргөндө чындап эле силер туура айтып атасыңар, болгон ойду туура жеткириш керек деп ойлойм да. Семетейди көргөндө бул дүйнөдө бекер жашап жүргөндүгүн сезип калды да. Артыңда туяк болбосо, болгондо да ушундай уул болсо, атаң мен уулду болбойм, эмне кылып жүрөм деген ой келди да. Адамзат бул дүйнөгө эмнеге келет деген нерселердин бардыгын силерге айып жок, болгону жалпы элге жеткирип коюу максатында айтып атабыз бул нерселерди. Силер өз деңгээлиңерде баарыңар мыкты жооп берип атасыңар. Сырттандарды сынайбызда көрдүңөр, өз ара суроого келгенде биз ар бириңерге бирден упай бердик. Жөн эле аракетиңерди баалап. Себеби биринчи суроо каяка качат дегенде акылга алча эле Бейжиңге качып атат. Ал турган иш, Бейжиңге качып атат. Аны ойлонбой эле жооп берсе болот. Бирок суроо так болуп атат да. Кайсыл жол менен кайсы багытта качат деген. Бирок ошол аракеттерди баалап, Бейжиңге качат деген үчүн аян тайпасына да ошол аракетин баалап, Сыр жебе тайпасына үчөңөргө тең бирден упайды бердик. Калыстар тобу кеңешип. Ошону менен жалпы жыйынтык Сыр жебе тайпасы 48 упайга ээ болду. Нуска тайпасы 43 упайга ээ болду. Аян тайпасы 37 упайга ээ болду. Эл артисти Жолболду Алыбаев жазгандай, эр манасың эгерде болбогондо, эчак эле кетмексиң элге сиңип деп таасын жазган. Таң ошонусун арындай кылым кыйрынан бери кыргызды сактап келген улуу күч, бул албетте манас касиети. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү таймашыбыздан 3 мыкты деген топтун таймашын көрдүңүздөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү жаш манасчы Бексултан Имашевдин 4 сабыры менен жыйынтыктайбыз. Жерге бизде жер титирөө болбосун, жерге залал келтиргендер оңбосун, шаңдуу шайыр, шарапаттуу жаштарды шаятанын касиети колдосун. Эртеңки эл келечеги боло турган эр азаматтарыбыз улуттун улуу дүйнөсүнө түбөлүккө сугарыла берсин. Журтубуз эсен, конушубуз бүтүн болсун. Кайрадан улуттук биринчи каналдан улуу дүйнө менен амандашканга чейин сак саламатта эсен туруңуздар.